Бүгүн өкүлчүлүктүн жыйындар залында АИФ инфекциясынын жайылышын алдын алуу жана жарандарга маалымат берүү боюнча жыйын болуп өттү. Жыйынга мамлекеттик органдардын саламаттык сактоо, билим берүү өкүлдөрү катышты. Жыйындын негизги максаты өлкөдөгү АИФ инфекциясынын учурдагы абалын талдоо, көйгөйлөрдү аныктоо жана алдын алуу иш-чараларын күчөтүү. Белгилей кетсек, 2024-жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча АИФ инфекциясына чалдыккан 225 адам каттоодо турат. АИФ инфекциясына чалдыккан адамдарды колдоо жана коомдогу терс мамилени жоюу маселеси да талкууланды. Жыйындын дагы бир маанилүү маселеси калкты тестирөө болду. 3 айдан ашык эгер тышкы миграцияга же ички миграцияга барып келген биздин жаш жарандар болсо, өз убагында келип, жөнөкөй деле аны жугузуп албай эле жөн эле мен ушул бейтабым жакшы болбой турат, кокустуктан арыктап кетсе, же аппетити болбой, же жакшынакай эле абалда болсо деле, кайсыл убак болбосун биздин борборго келип өзүнүн статусун билсе болот. Биздин борбор Талас областында, Талас шаарында, Чыңгыз Айтматов көчөсүндө 257 номердеги даректе жайгашкан. Бизде анонимдүү кабинет иштейт, ал кабинет сыр сактайт, аты жөнүңүздү жазбай дагы кээ бир жарандар келип өзүнүн статусун билип кетсе болот.